Достор, мынакей бул жаңы тайгазан жөнүндө дагы бир маалымат алып, профессионалдардын дагы оюн билели деп атабыз. Рустам, ассалому алейкум. Ассалому алейкум. Кандай денсаулыктар, жакшыбы? Жакшы. Рустам, ушул жаңы казан жөнүндө бая бир ойноп чыктыңар. Негизи ушул казан жөнүндө кандай жазалыптыр бул казан? Мен казанды казанга түшүп калган балдар айтып атат, аябай жакшы экен. Мен өзүм деле улак салып бул казанга түшө элекмин. Бирок мурунку казанга караганда аябай кандай десем, кооптуу эмес да, коопсуз да, мындай жумшак экен, карабайсызбы? Кармаган деле кирип атат. Мурунку казанын кээ бири аябай эле катуу эмес беле. Мындай аябай эле жумшак болот. Эми жакшы негизи бул казан. Эң несі şu балдардын эмеси да. Өткөн мурунку казанда кичине балдар şu казанга кирип жыгылганда кичине травмалык болуп аткан. Мында ошо жыгылып улак салган балдардын көбү айтып атат, казан жакшы экен, эчтеке болгон жок депчи. Буга эми шумализация жакшы бериптир, аябай жумшак да, карасаңыз, амортизация болуп турат. Ичи гана бир аз кичине мындай булютка ылайыктуураак эмес да. Чыгып кетет да. Мындан чукурураак болсо жакшы болмок дейсиңби? Булют ургандар көп азыр булюттан кичине эме болот да. Баракелде. Негизи Рустам, баягы буга чейин көп оюнчулар могу кырын айтчы да. Бул кыры менен баягы ички кыры бир аз кооптуураак болуп атат, жана ыргып туруп, тияк бетине өткөндө ошол ийин жагыбыз ошол жагына урунуп калып атат депчи. Мурун казандагы тиягы тикерек эмес беле. Биз менен булют урганда ошо бурчка болуп туруп калчу да. Азыр мында болсо, мисалы үчүн бияктан келип урулсаң да, тияк бет баягындай көркө сыяктуу болот да, мында чыгып кетесиң, акырек эмелер ошол жерден сынып атат да, бурчка уруп калып, буруш жок да азыр. Эме кичине булют калба улак чыгып кеткен болсо, бирок балдардын булют уруп же ат сайылып эметкенде травма болбойт да. Эми кийинки оюнда бир проба кылып көрөсүңбү? Эми буюрса ойлонуп да, мен азыр булют кандай кылыш керек ба? Сенен баягы сурайын деп аткан, сенен интервью алып аткан себеби да ошо да, Рустам. Сен баягы булютты көбүнчө баягы өтө баягы тажрыйбага ушунчалык эсепке алып, расчет менен ыргытасың да, мисалы аттын күбүн алып, казандын баягы расчетторун алыпчы. Эми бул жолу баягы өзүң көрдүң да, илгеркидей болуп, жука болуп, тайып чыгып кетме болуп калды. Эми мындайда кантип ыргытасың эми? Азыр биз мурун чын булютта аркы бурчка урчу элек. Тамам эмесинечи. Күзүнө өтөм азыр аркы бурчка урган күндө дагы чыгып кетет да эми. Азыр эртең билбейм, бир улак тийип калса, могу бурчка уруп көрөйүн деп атам да мен. Күзүн ушул жерден жоготуруп, ичине түшүргөндөй болчу. Ошондо мен көдөндү ушул жерге урсам. Сырткы кырына. Могу сырткы мээрге урсам. Ошондо күзүн жоготуп ичине түшөбү дейм да. Мен кече бир 2-3 оюнчулар менен дагы сүйлөштүм. Бай интервью беришкен жок, бирок алардын да ой ушул болуп атат да, Рустам. Могу күбү менен келгенде могу сырткы кырына чабыш керек деп атат да. Ошондо бир урунуп туруп, жоготуп туруп, анан түшөт депчи. Эмесе баягы сеникиндей ылдамдыкта келсе, кече көрдүк да, Өмүрбектики дагы 3-4 оюнчунуку мындай эле ыргып эле чыгып кетти да. Өмүрбектики ошо ичине урган. Анан неме болуп чыгып кетти. Эртең көрөбүз го экен бир. Вакыт болсо дагы бир айласын табабыз да мында. Баракелде. Рустам, анан баягы биз илгерки казан, ылай казанды жакшы билебиз. Андан кийин бул казан чыкпады, көчмөндөрдөн баштапчы. Анан мен баягы тажрыйбалуу оюнчулардан сурап калсам, алар баягы көбүрөөк кээ бири жанагы ылай казанды айтып калат да. Ылай казанда ат жыгылбайт депчи. Себеби мондай туруп калганда баягы топурак туякты кармайт эмеспи? Мында тайып, мында капталынан келип калса, тайып ат жыгылып отуруп калып атат депчи. Ошондой эле байке. Мен баягы топуракка аттын такасы жана туягы менен кичине болсо да кармалчу да. Азыр мындан эми кармала албайт. Биякта турасынан туруп берсең, же тура мыянан кире турган болуп калсаң, ошо бут бериге кирсе эле ылдый, тайгаланып эле. Ат жыгылма да. Мурункуда болсо баягы аттар топуракка неметип, кичине болсо да түртүп чыгып кеткенге да эмерек болчу да. Баракелде. Рустам, негизи могу жаңы тайгазан болуп атканда баягы чогулуштарда уктуң да. Сен өзүң дагы уктуңбу? Мында ушундай казан жөнүндө сунуш болуп аттыр деп. Эгер сунуш берсе, сен кайсыл жагын айтат элең мисалы? Бизге балдарга травма албаган эле неме жакшы да. Мурунку лай казан деле чынын айтканда ошого да көп жыл тарттык, эми алынан деле канча-мынча травма болчу. Анда да четине жана
машинанын дөңгөлөктөрү бар эмес беле. Алар да кичине жумшагыраак. Бирок азыркы муу казандар жакшыраак. Бир тойло жумшак болуп булар аябай эле жакшы. Эми бизге жаңыланып турганы жакшы да эге. Көкбөрү өнүп атат. Ошо көкбөрүнүн да ичинде жүргөндөрдүн баары өнүксө жакшы. Ооба да. Эми бул баягы сыноого деп биринчи жазалып баары эле эми жакшы дешип атат. Буйруса балким дагы мындан кийин дагы федерация айтып атпайбы, улам жаңылай беребиз казандар депчи. Ошого мондай силердей тажрыйбалуу оюнчулардын баягы ой пикири дагы керек болуп атат да ушундай учурлардачы. Но бийиктиги, формасы бардык ошол эле боюнча калды. Болгон эми бул жаңылануусу ошо кырларын жоготуп, жумшартыптыр. Анан ичиндайраак кылыптыр, мондай казан сыяктуу овальный кылып коесуң. Корка сыяктуу болуп сыйгаланып чыгып кетип атпайбы? Балким мындан дагы амортизатор болуп, балким кийин казаныбыз дагы мен өзүм жаң көргөндө мага жакты да общий беркизичи, негизичи түзүлүшү. Казан жакшы бурса. Эмес балдардын эмеси кырсык травма албаган эле жакшы да экен. Баракелде. Рустам, чоң рахмат анда. Буйрса кийинки оюндарга ийгилик. Кийин кайсы ким менен болуп калды силердин оюнуңар ошондо? Казактын бир командасы менен дейт 17-синде. Андан кийин Мурас менен деп атышат. Ошо 17-19 оюн болот дейт бизде. Тактылы эле чечилелик, бизди менен ойноткон казактар келбепти дейт ошонсо. Анан ошо 17-лерге жакын билинет го. Баракелде. Ийгилик анда Рустам. Kalışlar başkalı, kısalı zanatlar böyle. Şöyle ayetleşip interiye kalış koyuyor. İpleri zoom'u tekşerip koyalım. Komentarıya yazıp koymuşlar. Zoom kanday böyle atar. Thank you.